Assalamu alaikum, Qadırman Maşina Keç kanalının görücüleri. Oş şarında Oşuna bozarından sizlerge video tartuladık. Bu videoda sizlerge Hyundai Getz, Nexia 1, 2, Lanos 1, 2'ler çıkıp pasalarda tartağız. Lasetti, dağı bir qatar unalar jönde malumat bere ketebиz. Başынан ayağına çeyin görüңүздөр. 8 fevral 2026 yıl. Hyundai Getz kışkı döngölöktörde 2004 1.4 коробка автомат. Qancha dediңерler басын? 410 ming so'm kemi var. Konditsioner var mı? Var ekan. Aldın oturuşların жылытуучу бар mı? Бар ekan. Komplektatsiya жақсы 4 aynekten elektro götürüştü. Elektro güzgüller жақсы. 430 ming so'm dedi. Şunday. Matizler жөнүндө да маалымат бере кеттик. Бул жерде Lanos Корея, Lanos 1. 1998 кыймылдаткычын көлөмү 1.5 механика. 120 ming so'm. Дагы содалашуу жолдору бар экен. Комплектация жакшы. Гидравлик электр пакет кондиционер болот. Кореяда. Так, бул жерде Lasetti 2004 1.6 baası 380 ming so'm. Коробка автомат mı? Mekanika. Hyundai Getz restyling tumanikleri var. 2005. Qancha? 330 ming so'm. Qancha çel suradыңар? Em көрүп атасыңар. 280. 280? Кичине кошсо бере береткенсиңер, а? Кошсо бере. Комплектациясын айта кетейин, электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөрүштү, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, кондиционер бар. Комплектация жакшы, жакшы чын. 280 ming so'mго сураптыр, бербептир. Бир аз кошсо бере берем деп атат. Getz карап коюңуздар. Рестайлинг. Болду. Бул жерде да бир Getz ушундай эле рестайлинг. Кышкы дөңгөлөктөрдө 2005 1.4 350 ming so'm. Коробка механика экен. Жакта булар бар, бирок баалары жазылбаган үчүн мында аралап изденгенге туура келип атат. Nexia 1 2005 160 ming so'm 1.5. Күзгүлөрүндө повторитель поворота, электропакет бар, кондиционер жок. Гидравлика бар болуш керек. Бул жакта да бир Getz рестайлинг 2006 1.4 420 ming so'm. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, электро күзгү бар экен. Бул дагы комплектация жакшы. Машина Keç. Hyundai Getz. Ekiming jeti 1.1 340 ming so'm. Коробка mekanika. Hyundai Getz 2002 коробка автомat 355 ming so'm. 1.4
комплектациясын көрсөтүп коелу. Алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, кондиционер бар. Жакшы. Бет канча деп атасыңар? Басы канча болуп атат? 460 миң сом дейт. Эмнеге токтолбодум десеңер, маалымат кагазы коюлуп турат, бирок жазылбаптыр. Так, лашетін көрсөтөйүн. Бензин газда 2007 1.6 механика 290 миң сом. Nexia 2 1996 жоқ, бұл Корея. Nexia 1 200 миң сом. Nexia 2 қойып тұрышында. Алдыңқы фара бамперлерін. Бұл таза Nexia 2, көрініші жақшы. 2013 1.5 280 миң сом. Электропакет бар, кондиционері жоқ. Анан подиум жасаптыр, жақшы. Көрініп қалат екен, башқача. Гидравлика бар болса керек. Дөңгөлөктөрү кышкы. Сетин басы жазылбаптыр. Биз мындай жүрө берели. Бұл жерде Chevrolet Lanos 2008 1.5 басы 180 миң сом. Комплектациясын көрсөтүп коеюн. Так, жөнөкөй экен, же гидравлика барбы? Гидравлика бар. Дөңгөлөктөрү төртө тең жайкы, протекторлору жакшы болду. Бұл жақта Nexia 1 2007 1.6 150 миң сом. Avante 3 2005 1.6 коробка автомат 450 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы болду. Так, анан бул жактан Nexia 2 2011 1.5 180 миң сом. Nexia 2'ni көрсөтөйүн. Nexia 2 2010 1.5 280 миң сом. Номери кандай, жакшыбы? Сертификат номерден экен. Не бул отуруп калган? Болду, отуруп калганбыз экен. Ушундай болобу? Отуруп калганбыз. Касап көрүп болду. Караңыздар мына. Жаштар кызыгат экен. Бир тоокко мингендей эле болуп калат экен, го. Тийип калбайбы өтө, а? Ылдый түшпөйбү bundan? Ылдый? Болушу экен, а? Жаштар кызыгат дейт, өзү да мына жаш балдар сатып атышат, өзгөчөсү. Ушундай экен. Бул жерде Chevrolet Aveo 2008 коробка механика. Канча деп атасыңар Aveo'ну? 270 миң сом. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, корректировка фар бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Так, кондиционер бар. 270 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы, төртөн тең протекторлору жакшы болду экен. Базар
Багылдыбы? 250 болдубу? Жакшы. Так, да жүрөлү. Ушундай унаалар турат, навесасында дагы. Nexia 1 2007 180 ming so'm. Nexia 2 2012 1.6 160 ming so'm. Шын менен бұл видеобузда жыйынтыктай беребиз. Бир аз азыраак көрүүлөр делип атат акыркы убактары. Лайк басып, комментарийге да активдүү катышып туруңуздар, көргөн көрүүчүлөрүбүз. Ушинтип турсаңыздар эле биздин ушул видеодогу активибиз да көтөрүлөт өз негизичи. YouTube көбүрөөк рекомендация кылып башка адамдарга да анан көп көрүүлөр делет. Ошондуктан ар бир көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз келиңиздер, машина кейжини чындыгында колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарийге сөзүңүздөр жок болсо деле эмоцияларды коюп коесуздарбы же кандай десем, кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды деле жазып койсоңуздар болот.